Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютер жана анын функционалдык блоктору. Сабактын максаты балдар биринчи демек бул компьютер жөнүндө түшүнүк аласыңар, экинчи компьютердин кыскача тарыхын үйрөнүп аласыңар жана ошондой эле үчүнчү компьютердин функционалдык блоктору жана алардын иштөө системасы менен таанышасыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Биз мурдагы сабактарда модель жана анын түрлөрү, модельдөө жана анын себептери, этаптары деген түшүнүктөрдү карап көргөнбүз. Демек бул жерде 3 суроо модель жана анын түрлөрү жөнүндө айтып бергиле дейт балдар. Эми эстеп көрөлү. Модель деген бул ошол реалдуу объекттин кандайдыр бир жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Анын түрлөрү болсо бул информациялык жана материалдык модель болсо бул ошол объекттин физикалык окшоштугун чагылдырса, ал эми информациялык модель болсо бул ошол объекттин ички касиетин жана сырткы дүйнө менен болгон байланышын чагылдырат. Экинчиси модельдөөнүн этаптарын санап бергиле. Балдар модельдөө бир канча этаптардан турат. Демек биринчи бул маселенин коюлушу, же болбосо ал жерде максат так аныкталат. Жана экинчи бул ошол модельди иштеп чыгуу, кайсы модельдин түрүнө кирерин аныктоо бул жерде жана ошондой эле ошол аныкталган түрдүн моделин иштеп чыгуу, материалдык же болбосо информациялык. Эми андан кийин демек бул компьютердик эксперимент жана иштелип чыккан эми ошол модельди бул компьютердик эксперименттен өткөрүү. Андан кийин бул результатты анализдөө, ошол эксперименттен өткөрүлгөн модельде демек бул анализдөө. Ал анализдөөдө демек ошол баштапкы этаптарда коюлган максатка шайкеш келдиби? Ошол чыгарылган результат же болбосо келген жокпу? Демек шайкеш келсе, анда ошол модельдөө аягына чыгат. Ал эми шайкеш келбесе болсо бул ошо кайсы этапта кандай мүчүлүштүктөр кетирилген болсо ошол этаптарга кайтуу менен оңдоп түзөө жүргүзүлүшү керек балдар. Андан кийинкиси информациялык модельдин түрлөрү. Биз жогоруда да айттык, демек информациялык модель деген бул ошол кандайдыр бир реалдуу объекттин ички касиеттерин жана алардын сырткы дүйнө менен болгон байланышын чагылдырат. Ал эми түрлөрү болсо бул вербалдык, башкача айтканда образдуу деп да айтсак болот, аралаш модель жана белги модели. Эми силер да сөзсүз түрдө өтүлгөн темаларды кайталаганды унутпайсыз балдар. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы. Демек биринчи бул компьютер деген эмне? Компьютерге аныктама беребиз. Экинчи компьютердин кыскача тарыхы балдар. Үчүнчү компьютердин функционалдык блокторуна токтолобуз. Төртүнчү сабакта бышыктап жыйынтыктайбыз жана ошол сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөр. Анда балдар демек биринчи компьютер деген эмне? Биринчи планга токтололу. Эми компьютер деген эмне балдар? Компьютер деген бул маалымат менен иштөөчү электрондук түзүлүш болуп эсептелет балдар. Эми ал маалыматты демек кабыл алат, иштетет, сактайт жана ошондой эле анын жыйынтыгын ар түрдүү чыгаруучу түзүлүштөрдүн жардамы аркылуу бизге чыгарып берет балдар. Эми карагыла, компьютер дагы биз өйдө модель деген түшүнүктү үйрөндүк. Эми компьютер дагы кандайдыр бир реалдуу объекттин моделинде түзүлгөн бир түзүлүш болуп эсептелет балдар. Эми карагыла, бул модель эмне? Бул компьютердин маалыматты кабыл алып, анын иштетүүсү, сактоосу жана аны чыгарып киргизүүсүнүн ошол маалыматты иштетүү ичиндеги системасы бул адамдын маалыматты иштетүү системасынын моделинде алынган балдар. Көрдүңөрбү? Мисалы адам деле биринчи информацияны эме кылат, кабыл алат. Бирок кабыл алганда кандайдыр бир тарап ошол информацияны эмне кылат? Берет. Демек ошол информация кабыл алынат же киргизилет. Жана биз ал киргизилген информацияны анан эмне кылабыз? Иштетебиз, же болбосо өзгөртүп түзөбүз, же болбосо мисалы эмне кылалы, кандайдыр бир үн укканда ар түрдүү биз кабыл алуу органдарыбыздын жардамы аркылуу информацияны кабыл алабыз. Мисалы угуу органы аркылуу кабыл алынган информация, мисалы аябай катуу үн чыкканда, мисалы аны кабыл алабыз, и ошол эле учурда мээ аны уже эмне кылат? Катуу үн экендигин кабылдап, мисалы аны мисалы ага эмне кылат? Иштетүү жүргүзүлөт ал. Андан кийин аны сактап, андан кийин мисалы катуу үн экендигин эмне кылабыз? Чыгарып мисалы билдирсек болот. Көрдүңөрбү? Демек ошол адамдын ичинде маалыматты кабыл алып жана аны иштетип чыгаруу системасы, маалымат иштетүү системасы дейли. Бул демек ошонун системасынын негизинде бул компьютердин да маалымат иштетүү системасы адамдын моделинде алынган балдар. Түшүнүктүүбү? Демек, карагыла, маалымат иштетүүнүн негизги этаптары демек бул киргизүү. Экинчи бул өзгөртүп түзүү. Биринчи информация демек киргизилиш керек, компьютерге мисалы. Кийин ал өзгөртүп түзүү же болбосо иштетүү аны. Андан кийин сактоо. Андан кийин
ошол информацияны чыгаруу. Ушул этаптардан маалыматты иштетүү турат. Түшүндүк, ушунун баардыгы компьютердин аппараттык жабдылыштары деп аталган түзүлүштөрдүн жардамында аткарылат. Балдар, биз эмки сабакта аппараттык жабдылыштарга кенен ушул функцияларына жараша бөлүп карайбыз. Эми компьютер деген сөз эмнени түшүндүрөт? Компьютер деген сөз бул англис тилиндеги бул to compute же болбосо компьютер деген сөзүнөн келип чыккан. Аны которгондо демек эсептөө же болбосо эсептегич дегенди түшүндүрөт балдар. Түшүнүктүбү? Эми ар кандай тилде компьютерди ар кандай аташат. Мисалы Францияда бул ординатур деп аталат экен. Демек бул которгондо сорттоочу дегенди түшүндүрөт экен балдар. Ал эми Финляндияда болсо Tietoken бул билим машинасы дегенди түшүндүрөт экен балдар. Ал эми Кытайда болсо Dannao деп которгондо бул электрондук мээ дегенди түшүндүрөт экен. Түшүнүктүү болду, балдар? Бул компьютер жөнүндөгү маалымат болду. Эми экинчи планга келели, балдар. Эми тарыхына келели, балдар. Компьютер деген бул алгачкы компьютерлер, мисалы компьютер азыркы абалына келгенге чейин бир топ этаптарды басып өткөн, балдар. Бул этаптарда мисалы алгачкы ошол жөнөкөй гана арифметикалык операцияларды аткара ала турган компьютердин түзүлүшү, мисалы. Андан кийинки дагы этаптардан өтүп, алгачкы демек компьютер ошол көлөмү аябай чоң болгон, балдар. Бирок көлөмү чоң болгону менен, балдар, бул жөнөкөй гана операцияларды аткарууга жөндөмдүү болгон. Түшүнүктүү болдубу? Эми демек киргизилген программанын жардамында, балдар, программанын жардамында адамды катыштырбай эсептөөлөрдү өз алдынча жүргүзө ала турган машина жөнүндөгү идеяны эң биринчи эмне кылган Чарльз Бэббидж иштеп чыккан, балдар. Чарльз Бэббидж бул компьютердин тарыхындагы эң маанилүү ысымдар. Ошол ысымдар менен гана силердин курсуңарда ошол ысымдар гана жетиштүү, балдар. Эми ал бүткүл өмүрүн ушул идеяны ашырууга эмне кылган? Арнаган. Демек Чарльз Бэббидж деген кандай идеяны киргизген экен? Бул ошол адамдын ошол эсептөөлөргө катыштырбай туруп, ошо программанын негизинде ошол эсептөөлөрдү автоматтык түрдө дейли жүргүзө ала турган машина жөнүндөгү эмне кылган? Идеяны киргизген экен. Түшүнүктүү болдубу? Ал эми Джон фон Нейман деген бул азыркыга чейин көпчүлүк компьютерлердин негизин түзгөн эсептөөчү түзүлүштөрүнүн конструкциясынын автору болуп эсептелет. Түшүнүктүү болду, Демек бул ушул программа менен иштегенге ыңгайлаштырылган түзүлүштү алгач Чарльз Бэббидж ошол идеяны киргизип, жана ошол бүткүл өмүрүн ошол идеяны ишке ашырууга арнаган экен. Биз азыркы учурда эң жөнөкөй жаныбызда ташып жүргөн ыңгайлуу болгон мисалы компьютерлер заманында жашап атабыз. Ошолондой компьютерлерди колдонууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок ушул компьютер ушул абалга келгенге чейин дагы бир топ бул окумуштуулар ушулдай абалга келтирүү үчүн өмүрүн берген, балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда, балдар, үчүнчү планга келели. Эми компьютердин функционалдык блокторуна токтололу. Эми биз бул карагыла, бул жерде бир схема берилди. Эми карагыла, биз жана үйдө да айттык, адам биринчи информацияны эмне кылат? Кабыл алышы керек, же болбосо ошол киргизилиш керек информация адамга. Эми демек компьютерде дагы ошондой. Демек биринчи киргизүү ишке ашыш керек, балдар. Киргизүү ишке ашыш үчүн демек ал киргизүүчү түзүлүштөрдүн жардамы аркылуу ишке ашат. Балдар, эмки сабакта кенен токтолобуз буларга. Демек бул жерде клавиатура, чычкан, микрофон деди. Ошол информациянын түрүнө жараша демек киргизүүчү түзүлүштөр бул жерде айырмаланат. Мисалы, клавиатура аркылуу биз эмне киргизебиз? Тексттерди киргизебиз, сандарды киргизебиз, бирок биз үнүбүздү киргизе албайбыз, мисалы. Жана ошондой эле бул жерде чычкан деп турат. Чычкан аркылуу биз командаларды киргизебиз, микрофон аркылуу үндү киргизебиз. Демек киргизилди информация, киргизилгенден кийин информация, балдар, биз мурдагы сабактарда айтканбыз, компьютердин тили бул экилик код дегенбиз. Демек биз түшүнгөн, мисалы, текстти киргиздик же болбосо үндү киргиздик. Эми ал эмне болушу керек, балдар? Бул экилик кодко айланышы керек, балдар. Компьютер түшүнүп, аны иштете билүүсү үчүн. Демек экилик кодко бул контроллер деген түзүлүштөр бар, балдар. Ага эмки сабак токтолобуз дагы. Ошол жерде экилик кодко айланып туруп, демек бул эмне келет? Процессорго келет, балдар. Процессор деген эки түзүлүштөн турат. Бул быты жана
ILT балдар. БТ эмне бул? Башкаруучу түзүлүш болуп эсептелет. Демек келген информациянын кандай информация түрү экендигин аныктап жана аны кайсыл жерге багыт берип ал информацияны жөнөтүү керектигин бул башкаруучу түзүлүш башкарат балдар. Бул башкаруучу түзүлүш эмнени жана кантип эсептөөнү айтуучу түзүлүш деп атат. Түшүнүктүүбү? Эми башкаруучу түзүлүш. Демек, эми эгерде арифметикалык логикалык түзүлүш эсептөөчү түзүлүш деп атат бул жерде. Арифметикалык логикалык эсептөөлөрдү жүргүзүү керек болсо, демек бул ILT түзүлүшү ишке ашырат. Андан кийин демек, эми ал эмне болушу керек? Андан кийин сакталат балдар. Бул эс тутумдун ар кандай түрлөрү, маалымат сакталган жер бул эс тутумдун ар кандай түрлөрү бул компьютерге тиешелүү болгон. Бул жерде мисалы китептердеди, бул турмушта мисалы эс тутумдар болуп эсептелет. Компьютерде бул сырткы эстер болуп эсептелет. Сырткы эс жана ички эстер. Бул сырткы эстерде негизинен сакталат компьютерде балдар. Эми андан кийин мисалы бул информация кайра БТга келет. БТ бул башкаруучу түзүлүш. Кайсы түзүлүшкө багыт бериш керек же болбосо ошол келген информацияны кайсы түзүлүштөн чыгарыш керектигин, демек бул башкаруучу түзүлүш башкарып жана ага багыт берип турат. Демек бул жерде чыгаруучу түзүлүштөргө келет. Андан кийин демек бул маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр аркылуу эмне кылат? Бизге чыгарылат информация. Эми маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр булар монитор, принтер, колонкалар. Ошо бул дагы бул киргизүүчү түзүлүштөрдү айырмалаган сыяктуу эле информациянын түрүнө жараша демек бул түзүлүштөр дагы айырмаланат. Демек сүрөттөлүштөр же болбосо тексттер монитор аркылуу чагылдырылат. Мисалы үн мисалы колонка аркылуу бизге чыгарылат. Түшүнүктүү болдубу балдар? Эми кысаак бул ар бир түзүлүштөргө кенен дагы токтолобуз балдар. Анда балдар компьютердик системанын курамына келели. Эң негизги бул компьютердин минималдык курамына эмнелер кирет да? Сөзсүз түрдө компьютердин ушулары болушу керек болгон мисалы. Бул системалык биримдик же болбосо системалык блок дейбиз. Бул компьютердин жанында турган кара чоң кутуча. Жана бул монитор жана чычкан болуш керек, ошондой эле клавиатура болуш керек. Компьютердин иштеши үчүн ушул түзүлүштөрдүн болушу шарт балдар. Мисалы принтер болбосо деле компьютер иштей берет, же болбосо колонка болбосо деле компьютер иштей берет. Демек бул минималдык курамына кирүүчү түзүлүштөр балдар. Түшүнүктүү болдубу? Эми мында персоналдык компьютердин ички түзүлүштөрү жайгашкан балдар. Бул системалык блоктун ичинде бул жесткий дисктен баштап бул процессор бар, бул ошо системалык блокто жайгашкан. Ал эми монитордо бул демек бул сүрөттөлүштөр же болбосо тексттер чагылдырып берет. Бул болсо жогоруда да айттык, бул маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр болуп эсептелет. Түшүнүктүү? Анда балдар бышыктоого келели. Демек биз эмнелерди үйрөнүп алдык? Компьютер деген эмне экени, компьютердин маалыматты иштетүү системасы эмненин моделинде алынган экендигин үйрөнүп алдык. Демек андан сырткары компьютер деген эмнени, кандай маанини түшүндүрөөрүн башка англис тили мисалы которгондо жана ошондой эле башка тилдерде дагы ар түрдүү мааниде колдонулгандыгын үйрөндүк. Жана кыскача тарыхына да токтолдук балдар. Андан сырткары компьютердин функционалдык блоктору, демек маалыматты иштетүү схемасы менен кыскача тааныштык. Анда балдар демек бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы бул жерде 5 суроо компьютерге аныктама бергиле дейт. Компьютердин кыскача тарыхын айтып бергиле, компьютердин функционалдык негизги түзүлүштөрү жөнүндө айтып бергиле. 4 БТ жана ILT функцияларын түшүндүрүп бергиле балдар. Башкаруучу түзүлүш жана арифметикалык логикалык түзүлүш бул жана 5 бул компьютерде информацияны иштетүү системасы кандай тартипте ишке ашат жана түшүндүрүп бергенге аракет кылгыла балдар. Эми балдар ушул суроолорго жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен жооп тапканга аракет кылгыла. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча